Митинг. Арбаңыздар. Бүгін Баткенде митинг. Баткенде облустук администрация имаратынын алдында чогулган адамдар жаңы бекиген өкмөт башчынын кыргыз-тажик чек-арасы боюнча айткан сөзүнө нааразы болуп митингге чыгышты. Алар Марипов жаңылышып айтып алганын мойнуна алуусун, ал боюнча жалпы элдин алдына чыгып расмий билдирүүсүн талап кылышууда. 3 февралда парламентте өкмөт башчылыкка талапкерлиги каралып жаткан Улукбек Марипов эки мамлекеттин ортосундагы суу сактагычына кирген каналдын башы коңшу өлкөгө өтүп кеткенин айткан. Ал эми митингчилер алдына чыгып сөз сүйлөгөн өкмөттүн облустагы өкүлү Жаныбек Жалаловдун айтымында ал жер кошуна өлкөгө өткөн эмес. 1958-1989 жылдардагы картада Кыргызстандын аймагында турганын өз сөзүндө ортого салган. Жогорку кеңештин депутаты бул суу сактагыч боюнча тез арада атайын депутаттык комиссия түзүү керектигин сессияда айтышты. Өкмөт башчы Улукбек Марипов Баткендеги бул митингчилерге жооп кылып, Төрткүл суу сактагычы боюнча үн катты. Ал Төрткүл суу сактагычын жана анын башкы кампасын стратегиялык объектилердин катарына киргизүү боюнча президент Садыр Жапаровго Коопсуздук кеңешинин катчылыгына сунуш берерин айтып, Кыргыз-тажик чек-ара аймагынын агып өткөн канал тууралуу түшүндүрмө берди. Эң оболу өкмөт башчылыкка талапкер катары Кыргызстандын патриот жараны катары ушул маселени айтып коюу ниети болгон. Муну ошол жерде жашаган Баткен районунун Аксай айылынын тургундары абдан жакшы түшүнүп турат. Бул жерде сөз Аксай айылындагы Кайырма каналы, суу кампадан 500-600 метр жогору турган кошуна өлкөгө тиешелүү канал. Андан сырткары Ак суу каналы жөнүндө сөз болгон. Бирок тилекке каршы кээ бир күчтөр муну туура эмес жакка бурганга аракет кылышы мүмкүн, деди кайрылуусунда. Саясат саясаты менен Кыргызстанда кылмыштуулук күч алдыбы деген суроо туулбай койбойт. Себеби эл көрүнө атып кетмей көрүнүш элдин үйөрүн учурууда. Нарында 6 февралда жергиликтүү тургун көчөдө атылып өлтүрүлгөн. Бул ишке шек саналган 24 жаштагы адам жана кылмышка тиешеси бар делген 25 жаштагы Lexus GS 300 үлгүсүндөгү автоунаанын ээси кармалышты. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын берген маалыматына ылайык, шектүү деп кармалган адам күнөөсүн толук моюнга алып, ИЖ-20 үлгүсүндөгү документи жок мылтыкты милицияга өткөрүп берген. Эми жакшы жаңылыктардан кеп кылалы. Сүйүнчү, Түркиядан Кыргызстанга 5 көчмө клиника алып келүү пландалууда. Ал көчмө унаа клиниканын ичинде рентген, томография, ультраүндүү жабдуу, маммография, биохимиялык анализдерди чыгаруучу лабораториялык жабдуулар менен кошо көз ооруларына операция жасоого ылайыкташкан чакан операция жасай турган жай бар. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев менен Кыргызстандын Түркиядагы ыйгарым укуктуу элчиси Кубанычбек Өмүралиев өткөн аптада Анкара шаарындагы Optima Technik заводуна барышты. Заводдун жетекчилиги көчмө клиникалар жасаган норвегиялык Нормека АС компаниясы жана бул машинелерди алууну каржылап жаткан Ислам өнүктүрүү банкынын өкүлдөрү менен жолугушту. Бул маалыматты кабарлаган Саламаттык сактоо министрлиги унаалардан Кыргызстанга да алынып келинээрин маалымдады. Дагы бир жакшы кабар. Нарын өрөөнүндө байыркы Кытай тыйыны табылды. Тыйынды нарындык тургун 27 жаштагы Мерим Мукашева таап алып, Нарын шаарындагы музейге өткөрүп берген. Бул Кытай империясынын Түндүк Сун династиясына таандык акча бирдиги экени тастыкталды. Бул колодон жасалган тыйынды Улуу Жибек жолундагы соодагерлер учурунда колдонулган. Улуу Жибек жолу Кыргызстандын аймагына өтөт. Кытай соодагерлери 1102-1110 жылдары ушундай акча бирдиги менен соода кылышкан, деп нумизматик Камышев тактаган. Аба ырайы кар жайт. Бүгүн түнкүсүн Нарын, Жалал-Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, ошондой эле Чүй, Ысык көл, Талас, Ош, Баткен облустарынын кээ бир аймактарында күндүз кар жайт. Сак болуңуздар, жолдорго муз тоңот. Батыш тараптан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 20 метрге чейин жетет. Аба ырайы Кыргызстандын түштүк аймактарында орточо эсеп менен +9, +14 чейин болсо, суук, тоолуу аймактарда -6, -11 чейин жетет. Бүгүнкү күндүн жаңылыктары ушулар болду. Биз менен болуңуздар.